Урматтуу кесиптештер, анда бүгүн биз сиздер менен сүйлөө жана жазуу ишмердүүлүгү деп аталган темада вебинарыбызды баштайлы. Анда эмесе сөз кетели. Урматтуу кесиптештер, бул жазуу жана сүйлөө ишмердүүлүгү бул адамдын сабаттуулугу менен билимдүүлүгү менен гана эмес, бул маданиятын дагы билгизген, сабаттуулугун дагы, билимин дагы, ал тургай маданиятын дагы билгизген негизги белгилердин бири. Адамдын жеке турмушунда да, коомдук турмушунда да чоң социалдык маданий мааниси бар түшүнүктөр. Мына ошол сабаттуулугу менен бирге адам өзүнүн турмушун дагы кездешкен көп проблемаларды чечет. Бул жазуу жана сүйлөө ишмердүүлүгүнө албетте мектепте окуучулар калыптанышат. Бул окуу программалары менен байланышкан маселе. Негизинен кыргыз тили жана адабияты сабактарында жүргүзүлүүчү жазуу жумуштарынын негизги максаты бул окуучунун жазуу ишмердүүлүгүн калыптандыруу болмокчу. Ошону менен бирге ал мектептеги ар бир предметтерди талаптагыдай үйрөнүүнүн да негизи болуп саналат. Ошондуктан бул маселе кыргыз тили окуу программасынын өзөгүн түзүп турат. Негизинен ал төмөндөгү 4 түшүнүктү өзүнө камтыйт. Биринчи тамганы туура жазуу, экинчи сөздү туура жазуу, анан сүйлөмдү туура жазуу жана текстти туура жазуу. Мына ошол 4 маселе негизги маселе, өзөк маселе болуп саналат да. Мына ошол маселенин биринчи тамганы туура жазуудан баштайлы. Бул өзү каллиграфия деп аталат. Тамганы туура жазууда балдарды адегенде биринчи класстан баштап, ага чейин балким башталыш бакчалардан баштап тамганы жазууга үйрөтүүдө тыбышты туура угузуп, уктуруп, анан ошол тыбышка жараша тамганы абада туура жазып, мейкиндикте жазып машыктыруу, тамганы көрүп туура жазуу, анан тыбышты туура угуп, алардын артикуляциялык белгилерине жараша тамганы бири-биринен айырмалап туура жазуу. Себеби айырмалап туура жазуу адегендеги чоң жумуштардын бири болуп саналат. Бул балдардын таанып билүү иш-аракетинин башталышы болуп саналат. Андан кийин тамганы элементи менен туура жазуу. Тамгалардын жазылуу типтерине жараша, мисалы илмек тартып жазуучу тамгалар бар, ийип тартып жазуучу тамгалар бар, жумуру тартып жазуучу, илмек жана жумуру тартып жазуучу, кынап жазуучу, илмек жана ийип тартып жазуучу, кынап жазуучу тамгалар бар да. Мына ошол типтерине жараша адегенде типтерине жараша көнүктүрүү иши жүрөт. Тамганы туура жазуунун бул жерде дагы уландысы баш жана кичине тамгаларды айырмалап туура жазуу. Көпчүлүк убакыттар ушу баш жана кичине тамгаларды дагы балдар айырмалап жазганды адегенде билбей кыйналышат да. Тамганы жумуру тартып, учтуу кылбай туура жазуу. Көбүнчө балдар тамганы жумуру тартпай, учтуу тартып жазган учурлар көп кездешет да. Булар мына ошол кездеги көнүмүш адаты кийин дагы адамдын өмүр бою кала берген учурлар жок эмес. Тамганы жантайтып туура жазуу, тик тартпай, чалкалатпай же болбосо. Көпчүлүк убакытта адамдар тамганы чалкалатып жазышат, же болбосо мындай тик тартып жазышат да. Ошон үчүн жантайтып жумуру жазууну адегенде үйрөтүш керек. Тамганы баракка катуу баспай, жумшак басым менен жазуу. Кээ бир учурларда балдар
тамганы баракка катуу жазып калем сабы менен аркы 2-3 бетке чейин тамгасы өтүп кетип жазгандар чоң кишилерден дагы кездешет да. Ошон үчүн ушул маселени кичинекейден баштап, 1-класстан башташ керек. Баш тамганын элементи менен астыңкы жана үстүңкү саптардын аралыктарын мейкиндик туура тартып жазуу маселеси дагы өтө чоң маселе. Ошон үчүн бул жанагы баш тамгалардын айрым жанагы бир катар үндүү үнсүздөрдүн жазылышы üstünkü tamgadan başlanıp üstünkü sızıktan başlanıp астыңкы сызыкка чейин уланган мисалы үй сыяктуу тамгалар бар да. Тамганы сапка туура тизип жазуу. Ушул ирети менен тизип жазуу маселеси дагы балдарга өтө кыйын маселе да. Ма дегенде мына ушул маселени дагы өзгөчө көңүл бөлүш керек. Андан ары сулуу жазуу. Мына ушул тамганы жазуу эрежелерин билип алгандан кийин сөздү жазууга өтөбүз. Дегенде муунду сөздү жазууга өтөбүз да. Ошондо сөздө тамгалардын куйруктарын туура жалгаштырып жазуу маселеси өтө чоң да. Биз куйруктар деп коебуз, тамгаларды мындай бири-бирине жалгаштыруучу куйруктар аркылуу тизип жазуу, баш жана кичине тамгаларды туура улап жазуу, сөздү тамгаларды бир кылка жантайтып жана жумуру тартып туура жазуу. Мына ушул маселе өзгөчө эреже болуп саналат. Андан ары сөздү туура көчүрүп жазуу, угуп катасыз жазуу, сөздү сулуу жазуу маселеси андан ары өнүгөт. Сөздү жазуудан өткөндөн кийин тепкич бул сүйлөмдү туура жазуу. Дегенде сүйлөмдү катасыз көчүрүп жазуу маселеси, балким тактадан көчүрүп жазат, балким китептен көчүрүп жазат. Мына ушул чоң сабаттуулуктун башатындагы чоң маселе. Сүйлөмдү угуп катасыз жазуу бул андан бетер чоң маселе. Демек көчүрүп жазуу андан ары угуп жазуу менен коштолот да. Себеби көрүп көчүрүп жазууда сөздүн тамгалардын кандай, сөздүн кандай, сүйлөмдүн кандай жазылгандыгын өзү менен көрүп, андан ары практика жүзүндө аны кайталап угуп жазуу, туура жазуу. Сүйлөмдөгү сөздөрдүн аралыктарын туура тартып жазуу, сактап жазуу бул дагы чоң маселе. Аралыктары кээде 2 тамга, кээде 3 тамга калып калган учурлар болот да. Ошон үчүн аралыктарды туура тартып жазуу дагы бул жазуу ишмердүүлүгүндөгү бир белги. Сүйлөмдөгү баш жана кичине тамгаларды туура жазуу. Сүйлөм ишиндеги дегенде сүйлөм башында баш тамга менен башталат тургандыгын ал эмес, алардын ичинде сүйлөм ишинде адам аттары, жер аттары, мечүл аттардын баш тамга менен жазыла тургандыгын дагы туура баамдаш керек. Эне тилиндеги сөздөрдү туура жазуу, маанисине жараша туура колдонуу сүйлөмдөгү сөздөрдү жазууда, сүйлөм түзүүдө сөздөрдү логикалык жактан туура орун тартуу менен сактап жазуу, сүйлөмдү сулуу жана таза жазуу маселеси андан ары уланат. Демек, бул жазуу ишмердүүлүгүнүн 4-нчү тепкичи бул текст жазуу ишмердүүлүгү болуп саналат. Текст жазуу ишмердүүлүгү дегенде текстти сабаттуу жазуу ишмердүүлүгү менен башталат. Бул өзү сабаттуу жазуу ишмердүүлүгү негизинен диктант, жат жазуу менен аныкталат. Себеби текстти дегенде сабаттуу жазуу, андан ары текстти өркүндөтүп жазуу, анан текстти жаңы текст түзүп жазуу. Бул текст жазуудагы мына ушул өзүнчө 3 баскыч. Биринчи жана айткандай текстти сабаттуу жазуу, анан текстти кайра түзүп жазуу, анан ошол негизинде жаңы текст түзүү. Мына ушул 3 баскычтагы нерсе ушул текст жазуудагы ишке аша турган чоң маселе. Байкаган адамга жат жазуу деген термден өзү эле ишмердикти элестетип турат да. Себеби жазууга жатыгуусуз, болбосо жазып жатыгуусуз адам сабаттуу болууга мүмкүн эмес. Ошол жат жазуу деген ошол жатыгып жазуу, жазууга жатыктыруу деген нерседен улам келип чыккан маселе. Мындан ары
ошол мына жат жазуу иши дегенде мына бул мектептеги класстагы бардык жумуштар менен коштолуш керек. Ал иш аракеттер жалпысынан жат жазуу жумушунда эки топко бөлүнөт. Мисалы калыптандыруучу жат жазуу, анан текшерүүчү жат жазуу. Калыптандыруучу жат жазуу ошол текшерүү жат жазууна чейинки бардык аткарылган жумуштар. Жат жазуу дегенде биздин көпчүлүк мугалимдер чейректик жана жылдык текшерүү ишин гана түшүнгөн учурлар көп кездешет да. Бул өзү албетте туура эмес методикалык жактан. Жазууга жатыктыруу, тактап айтканда жат жазуу ишине кыргыз тили сабагындагы аткарылуучу бардык жазуу жумушу кирет. Мына ушуну мугалимдер эсибизге тутсак да. Себеби китептен тамганы көчүрүп жазса дагы, сөздү көчүрүп жазса дагы, сүйлөмдү көчүрүп жазса дагы, текстти көчүрүп жазса дагы, мунун бардыгы жат жазуунун жанагы даярдоочу этаптары болуп эсептелет. Ошон үчүн китептен көчүрүп жазуу, тактадан көчүрүп жазуу, укканын жазуу, өзүнүн жазганын өзү текшерүү, класстагы өзүнүн катасын өзү таап жана оңдоо, башканын катасын табуу, мына ушул сыяктуу бүтүндөй талдоо, бүтүндөй көнүгүү аткаруу жумуштары ошол жат жазуу жумуштарындагы даярдоочу, калыптандыруучу этап болуп саналат. Мына ушуну мугалимдер сөз эске алышы керек. Анан ошонун бардыгы жүрүп отуруп, анан чейректик, жылдык жат жазуу ишине даярдоочу этап болуп саналат. Бул жерде жат жазуу иштеринин бир топ түрлөрү бар. Мен аны айтып убакыт коротуп отурбайын. Андан ары төртүнчү текст жазуу ишмердүүлүгү жанагы бул жерде сүйлөмдү толуктоо иши аткарылат. Мисалы класстагы кыргыз тили сабактарындагы көнүгүүлөрдүн талаптарына жараша жаңы сүйлөм түзүп жазуу, сүйлөмдү өзгөртүп түзүү, текстти көчүрүп жазуу, текстти өзгөртүп жазуу, жаңы текст түзүп жазуу. Мисалы чакан сүрөт боюнча же болбосо тема боюнча дил баян жазуу, чакан дил баян, чакан эссе жазуу, тактага жазуу, дептерге жазуу, ушунун бардыгы жазуу жумуштарынын жанагы айткандай чейрек аягындагы, жылдын аягындагы текшерүүчү мүнөздөгү жат жазууга алып барат. Эмне үчүн текшерүүчү деп коебуз? Ага чейинки жумуштар эмне, текшерилбейби деген суроо болушу мүмкүн да. Жок, алар дагы текшерилет, себеби алар мындай алганда формативдик мүнөздөгү аткарылуучу бардык жумуштардын системасы болуп эсептелинет. Текст жазуу ишмердүүлүгүндөгү экинчи этап бул текстти кайра түзүү жана өркүндөтүү ишмердүүлүгү. Мисалы жанагы жогоруда айткандай текст жазуу бул жат жазуу болсо, текстти кайра түзүү, өркүндөтүү бул баяндама жазуу менен аткарылат да. Муну изложение деп жүрчүбүз, азыр баяндама деп айтабыз. Мына баяндама жазуу, мына ушул текстти кайра түзүү жана өркүндөтүү иши менен аткарылат. Бизде практикаланып жүргөндөй баяндама жазуу эки типте айтылат. Мисалы жүргүзүлөт кадыресе баяндама, текстти кайра түзүү жана дил баяндын элементин камтыган баяндама, текстти өркүндөтүп кайра түзүү да. Мына ошол текстти кадыресе кайра түзүү жана текстти өркүндөтүп кайра түзүү. Бул баяндаманын эки тепкичте, эки этапта бири-бирин улаган иш аракет менен аткарыла тургандыгын билгизет. Эми баяндама кептин түрүнө жараша баяндоо, сүрөттөө, ой жүгүртүү түрүндө аткарылышы мүмкүн. Кептин стилине жараша көркөм, илимий жана публицистикалык стилде жазылышы мүмкүн. Ыр түрүндө, кара сөз түрүндө, пьеса түрүндө жазылышы мүмкүн да. Мына ушул нерсе бизде көпчүлүк убакта ишке ашырылбайт. Себеби бул өзү кыргыз тили сабагында аткарылышы мүмкүн. Кыргыз тили сабагында мугалимдер ошол иш аракеттерди жакшылап баамдап, кыргыз тили сабагындагы чоң негизги милдет ушул жазуу ишмердүүлүгүнө даярдоодо. Андан ары бул иш аракет
адайбат сабагында улантыларын көңүлгө алса анда метер жакшы болот. Булардын баардыгы өзүнчө жана айткандай дилбаян жазууга даярдык жумуштардын адегендеги этабы болуп эсептелет. Жаңы текст түзүү ишмердүүлүгү бул чыгармачыл дил баяндарды жазуу менен ишке ашат. Демек, ушул менен текст жазуу ишиндеги 3 этап жыйынтыкталат. Демек, дил баян жазуу менен жыйынтыкталат деп айтсак болот да. Жогорудагы 3 ишмердик жазуу жумуштарынын бирдиктүү системасы деп аталат десек жаңылбайбыз. Биз бүгүн дил баяндын жанрдык 13 тибин сунуштап, мына ушул боюнча мектепте практикалап жүрөбүз. Бул 13 тиби, жанрдык тиби негизинен публицистика дил баян, этюд дил баян, аңгеме дил баян, поэма дил баян, очерк дил баян, жомок дил баян, портрет дил баян, репортаж дил баян, рецензия дил баян, пьеса дил баян, улама дил баян, фантастика дил баян жана эссе дил баян. Эми бул жерде биз соңку жылдарда эссе жазуу иш-аракетин колдоп жүрөбүз. Албетте бул туура. Бирок эссе жазуунун өзү дагы адамдын баягы дилиндеги оюн баяндап жазуудан улам муну дагы эссе тибиндеги дил баян деп колдонуп жүрөбүз. Бул дагы албетте туура, себеби балдардын, окуучулардын жеке чыгармачылыгын өнүктүрүүдөгү, ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүдөгү бул жаңы баскыч болуп эсептелиниши толук туура. Эми бул жогоруда айткандай ишмердүүлүк, сүйлөө жазуу жана сүйлөө ишмердүүлүгү болуп жалпы жонунан айтылат экен. Жогору жакта биз буга чейин жазуу жумуштарындагы ишмердүүлүктү тамгана жазуудагы, сөздү жазуудагы, сүйлемди жазуудагы, текст жазуудагы ишмердүүлүк жөнүндө сөз кылдык. Эми сүйлөө жаатындагы ишмердүүлүктөр тууралуу сөз кылалы. Кийинкиси кеп маданияты эки багытта каралат. Биринчи сүйлөө маданияты, экинчиси жазуу маданияты. Бул жанагы ишмердүүлүк дагы албетте сүйлөө ишмердүүлүгү, жазуу ишмердүүлүгү. Ишмердүүлүк менен маданияттын кандай байланышы? Ишмердүүлүк бул маданиятты түзөт. Ишмердүүлүксүз маданият болбойт. Демек, жазуу ишмердүүлүгүсүз жазуу маданияты, сүйлөө ишмердүүлүгүсүз сүйлөө маданияты болбойт. Демек, сүйлөө ишмердүүлүгү сөзсүз түрдө анын сүйлөө маданияттын калыптандырат. Бул маселелер адамдын жеке өзүнө тиешелүү маселе. Бул сүйлөө, жазуу маданияты, ишмердүүлүгү. Себеби бизде тил маданияты жана кеп маданияты деген эки маселе бар да. Орус окумуштуусу Головиндагы языковая культура деп бир өзүнүн культура речи деген китебинде айтат да, бирок ал жөнүндө аны мындай маалыматтап берген эмес да, андан ары чечмелеп берген эмес. Биз ушуну дагы кыргыз тилчилер сүйлөө маданиятындагы жазуу маданиятындагы эки нерсе катары ушул адегендеги ошол тилдин өзүнө тиешелүү маселелерди, анан адамдын жеке ишмердүүлүгүндөгү маселелерди экиге бөлүп жүрөбүз. Бул өзү тил маданияты, тилдин өзүнүн, мисалы кыргыз тилинин өзүнүн жеке маселеси, бүгүнкү күндөгү абалы, бүгүнкү күндөгү алфавитинен баштап, эрежелеринен баштап, анын сөз түзүү, термин түзүү, сөз жазуу, термин жазуу маселесине чейин, анын өнүгүү деңгээлине чейин, анын калыптануу деңгээлине чейин, анын тазалыгына чейинки маселе ошол тил маданияты болуш керек да.
Ал эми кеп маданияты, сүйлөө маданияты, жазуу маданияты бул адамдын өзүнө тиешелүү маселе. Өзүнө тиешелүү болгондо бул ага болгон мамилеси, кыбышты айтуудагы, тамганы айтуудагы, сөздү айтуудагы жана сүйлөмдү айтуудагы, жазуудагы алардын билим деңгээли, ошого кебине болгон мамилеси, ошонун баардыгы анын өзүнө тиешелүү ишмердүүлүгү, өзүнө тиешелүү маданияты болуп эсептелет да. Мына ошол адамдын маданиятынын жеке белгилери болуп эсептелинет. Бул сүйлөө маданияты, сүйлөө ишмердүүлүгү дагы өзүнүн бир канча белгилери бар. Бир канча дидактикалык белгилерден турат. Бул өзү таза сүйлөө ишмердүүлүгү, так сүйлөө ишмердүүлүгү, туура сүйлөө ишмердүүлүгү, бай сүйлөө, эмоционалдуу сүйлөө, орундуу, адептүү сүйлөө, логикалуу сүйлөө жана чебер сүйлөө. Мына ушул сыяктуу бир канча 7-8 компоненттен турат десек болобу, ишмердүүлүктүн өзүнчө ушундай түрлөрүнөн турат деп айтсак да болот. Бул таза сүйлөө ишмердүүлүгү адегендеги биринчи белгиси бул эне тилинде адам таза сүйлөөсү. Эне тилде таза сүйлөө. Эң биринчи бул талап адам ошол кыргыз болобу, башка улуттагы болобу, мисалы биз кыргыз өзүбүздүн окуучуларыбызды алалы, бул эне тилинде таза сүйлөөсү. Таза сүйлөө бизде бүгүнкү күндө эң эле орчундуу маселе жана эң эле жүрөгү өткөн көйгөйлүү маселе. Биз эч качан кыргыз тилинде, эне тилибизде таза сүйлөбөйбүз. Албетте таптаза тил өзү болбойт. Сырттан кирген сөздөрдүн таасири менен пайда болгон жана башка түрдүү катмардагы сөздөр бар. Бирок ошондой болсо дагы мүмкүн болушунча балдарды эне тилинде таза сүйлөөгө көнүктүрүшүбүз керек. Ал үчүн улуулар өзүбүз ошол таза сүйлөө боюнча үлгү болушубуз керек. Интернационалдык сөздөрдү орундуу колдонуу. Кээ бирде дайыма эле айта беребиз, интернационалдык сөздөрдү туура колдонуу. Бул интернационалдык сөз, аны ошол боюнча колдоно бериш керек деген сөздөр бар. Терминдерди өз орду менен колдонуу деген маселе бар. Диалектилик, говордук сөздөрдү орду менен колдонуу маселеси дагы чоң маселе. Биз азыркы күндө көбүбүз ушул говордук, диалектилик сөздөрдү дагы туура эмес колдонгон учурларыбыз өтө көп. Сөздү бузбай, таза сүйлөө. Кээде биз мода кууп, сөздү атайын бузуп сүйлөйбүз. Бул өзү абдан туура эмес. Жок жерден термин издеп, жок жерден сөз издеп убара болобуз. Чет сөздөрдү ыксыз колдонобуз. Калька сөздөрдү биз дайыма колдонобуз. Ушунун баардыгы биздин тилибизди бузуп атат. Тилибизди таза сактоого терс таасирин тийгизип атат. Ошон үчүн бизде көп проблемалар чыгып атат. Мисалы, дайыма биз айтабыз, остановкада күтүп тур. Эмне үчүн аялдамада күтүп тур дебейбиз. Мага звонить этчи дейбиз. Эмне үчүн мага телефон чал деп айтпайбыз. Мектепте ийримдерди кружок деп айтабыз. Дүйшөмбүнү понедельник деп дайыма айтабыз. Билим жогорулатууда сабагым бар дегенде повышениеде сабагым бар деп айтабыз. Жогорку окуу жайында окуудан чыгып калса кайра калыбына келтирүүнү восстановить этүү керек деп айтабыз. Этибиз ысса, температура болду, скорый чакырды деп айтабыз. Холодильник дегенде деги эле кыргыздар муздаткыч дебейбиз да, ушул холодильник деп айтабыз. Бирдеме болсо шок болдум дейбиз. Заказ дегенде азыр мен табыштама деп жүрөбүз. Табыштап иш жазатуу деп айтабыз. Иш тапшырып аткарып атабыз. Ошонун баардыгын заказ бердим дейбиз. Бирдеме жолтоо болсо мешать этпе дейбиз. Бирдеме болсо ситуациядан чыгыш керек деп айтабыз. Мына ушундай сөздөр дагы өз убагында туура баамдап, кыргызча өзүнүн түшүнүгү менен, кыргызча маанисиндеги кыргызча сөз менен айтуу керек экендигин окуучуларга дагы так
сабактарды жеткирүү керек. Андан кийин так сүйлөө ишмердүүлүгү. Так сүйлөө ишмердүүлүгү дагы өтө орчундуу маселе. Бул так сүйлөө ишмердүүлүгү качан ишке ашат? Бул ой менен сөздүн дал келиши. Сүйлөшүүдө ойдун так болушу, так ойлонуп так сүйлөө. Бул эң негизги талап. Мисалы, ойдун практикада чагылдырышы тил деп айтабыз. Демек, так ойлонулса, адам так сүйлөйт. Түшүнүк менен сөздүн дал келиши, мисалы, термин жазууда болсун, сөз жазууда болсун, дайыма ошол түшүнүк менен дал келиши болбосо, бул өзү туура эмес. Сүйлөөдөн мурун маселени так түшүнүү керек. Терминдин түшүнүк менен дал келишин байкашыбыз керек. Терминди ойду так айтуу үчүн колдонууга жетишибиз керек. Ар бир түшүнүктүн өз аты менен аталышы, сөздү бузбай, маанисине ылайык так колдонуусу, тыбыштарды артикуляциялык белгилерине ылайык так айтуунун баардыгы маанилүү. Кээде биз кыргызча сөздөрдү сүйлөп атып дагы өзүбүз ошол артикуляциялык белгилерине жараша тыбыштарды так айтпагандыктан кээде бузуп айтабыз. Мына мындай маселелер кыргыз тилинде өтө көп. Мисалы, биз турмушубузда эле көп нерселерди жаңылып сүйлөйбүз кээде. Ошо жаңылып сүйлөгөндөрдөн мен бир канча мисалдарды келтирейин. Мисалы, мындай дейт да жомокто: айдап барган адамдын башы алынсын деп хан буйрук берди дейт да. Демек, айдап барган адамдын башы алынса, кимдин башы алынышы керек? Айдап барган кишиби же айдалып барган кишинин башы алынышыбыз керекпи? Демек, айдап барган киши эмес, айдалып барган адамдын башы алынсын дегендей так түшүнүк болуш керек да. Же болбосо, мына кээ бир эле мен турмушубуздагы айрым белгилүү адамдардын айрым учурлардагы сүйлөгөн сөздөрүнөн эле мен мисал алдым да. Мен муну оюмдан чыгарган жокмун. Мисалы, Саякбай Каралаев кыргыз элинин улуу композитору болгон деп бир министрибиздин сөзүндө айтылган да. Демек, Саякбай Каралаев улуу манасчы болгон, ал композитор эмес. Бир окуучу мындай деп жазып атат да: Курманжан Датка кыргыз элинин акылман карыяларынын бири болгон депчи. Эми албетте карыя деген кар жашы улуу сөзүнүн баягы статусуна жараша айтылган сөз, бирок энелерге аны карыя деп көп колдонулбагандыгы мындай белгилүү да. Ошон үчүн акылман аял затынын бири болгон, акылман энелердин бири болгон десе, Курманжан Даткага туура келет. Мисалы, кээде айтабыз: алдыңды бала бассын, артыңды мал бассын деп кээде бата беребиз да улуулар. Бул өзү турмуштук мындай кыргыз элинин философиясында алдыңда айдаган малың болсун, артыңда ээрчиген балаң болсун, урпагың болсун деп айта турган болсо, анда алдыңды бала бассын, артыңды мал бассын деген сөз өзү туура эмес. Уул кызыңдын убайын көр деп бата беришет да кээде. Бул убай деген сөз бул мындай кыйынчылык деген сыяктуу маани берет да. Ошон үчүн уул кызыңдын урматын көр деп айткан туура. Кээ бир учурларда балдар мындай деп айтат да: эшикте ким келди десе, бир киши менен бир аял келди деп айтат да. Мына балдардын кээде туура эмес сөзү. Эшикте жамгыр шорголоп жаап жатат деп бир бала айтат. Ар кандай даамдагы ундар сатылат дейт көчөдөгү жарнамада да. Ар кандай даамдагы ундар сатылат эмес, ар кандай сорттогу, сортту кыргызчаласа ылгам, ар кандай ылгамдагы ундар сатылат. Апа сүт ашты дейт бала айтат да, сүт кайнап аткан сүттү. Ашты эмес, сүт ашпайт, сүт байыйт. Кыргызча айтканда сүттү байыды деп айтыш керек. Эгиз козулардын бирөөсү деп айтат бала. Эгиз козунун түгөйү деш керек. Мына ошол эле бир мектепте, мына мектеп окуучулары, мектеп мугалимдери дагы угуп атышы мүмкүн. Ошон үчүн бир мектептеги ачык сабакта мындай дейт бир эле мугалим: Алабаш Кожо жаш эпосунан мисал келтирип атат дагы, ошол адабият сабагында. Алабаш Сүречкинин күйөөсү болчу дейт да. Алабаш Сүречкинин күйөөсү дегенде бул туура эмес. Ал Сүречки Алабаш
теке болгон. Мына ошону өзүнүн сөзү менен айтыш керек. Андан ары эне тилинде туура сүйлөө жана туура жазуу ишмердүүлүгү. Туура сүйлөө, туура жазуу бул эмнеден улам келип чыгат? Бул туура жазуу орфоэпиялык эрежелерге байланыштуу жазуу жана сүйлөө да. Мисалы так сүйлөө ойдун тактыгына байланыштуу болсо, анда бул эрежеге байланышкан жазуу жана сүйлөө. Сөздү лексикалык маанисине ылайык туура колдонуп сүйлөө. Демек сөздү дагы өзүнүн лексикалык маанисине жараша кээбинде туура колдонуп сүйлөш керек экен. Терминди маанисине жараша туура колдонуш керек экен. Мүчөнү сөзгө туура улап жазуу жана сүйлөө. Кээде биз мүчөнү дагы туура эмес улантып жазабыз жана сүйлөйбүз. Грамматикалык эреже ченемдерге карата сүйлөмдү туура куруп сүйлөө өзгөчө маанилүү. Сүйлөмдү туура куруп сүйлөө көбүнчө бул биздеги жаңылыштыктардын бири. Бул өзүнчө дагы мисал келтирип айтабыз. Дайыма сүйлөм түзүүдө ооз эки сүйлөп жатканда сүйлөмдүн курулушуна маани бербейбиз. Биз башаламан орун тартибине карап жаза беребиз, сүйлөй беребиз. Кесиптин ар кандай тармактарына жараша лексикалык каражаттардын өз орду менен колдонулуусу стилдик жактан, семантикалык жактан. Бул маселе дагы абдан чоң маселе. Мисалы, туура сүйлөө жана туура жазууга биз маани бербегенибизден көп учурларда биз кате кетирип жазабыз жана кате кетирип сүйлөйбүз. Мисалы, мындай деп атат окуучунун сөзү. Жамиля повести мен дейт жакында Чыңгыз Айтматовдун Жамиля повестисин окудум дейт. Бул өзү повестисин дегенде туура эмес. Бул повестин деп айтылыш керек. Демек таандык мүчө повести, повест таандык мүчөсү уланды. Эми повестиси деп бул дагы экинчи катар биз ошол таандык мүчөнү улантып атабыз. Эл аралык валюта фондусунан жардам келди деп айтабыз кээде. Кээде эмес, дайыма эле айтабыз. Эл аралык валюта фондунан деп айтыш керек. Бир бала мындай дейт, күлкүмүштүү окуй айтып берейинби дейт. Демек күлкүлүү дегенде туура эмес айтып атат. Эгиндин ар бир гектарынан 21 центнерден түшүм алдык деп айтат. Бул да туура эмес. Демек эгиндин эмес, эгин аянтынын деп айтыш керек. Атам чабан кезинде ар кой башынан 5 килодан жүн алчу экен дейт. Кой башынан эмес, ар бир койдон деп айтыш керек. Чаар тоок балапандарын ээрчилип эшикке чыкты дейт. Тооктун балапаны эмес, тооктун жөжөсү деп айтат. Асан 9 тууган, ал 9-чунун акыркысы дейт. Эч качан балдарды акыркысы деп айтпайт, аны кенжеси деп айтыш керек. Ал тургай могу акын жазуучулар дагы мынтип айтат. Менин акыркы чыккан китебим деп кылат да. Бул өзү акыркы чыккан китеп эмес, бул соңку чыккан, жаңы чыккан китеп деп айтыш керек. Момундай да бир жерде момундай деп айтат, бир илимий эле чоң конференцияда мындай сөз болуп атпайбы? Франциянын илимий академиясынын чоң залында Авиценнанын портрети асылып турат дейт да. Бул асылып турат дегенде албетте болбойт, илинип турат. Асылып турганда башка түшүнүктү берип калат. Мен азыр сага жакшы музыка угузайынбы деп айтат. Бул музыканы угузбайт, бул музыканы уктурат. Мына ошону дагы угузуу менен уктурууну туура өзүнүн лексикалык маанисине жараша туура айтыш керек. Калкты жерге жайгаштыруу комитети деп айтат. Жерге жайгаштырбайт. Калкты жерге отурупташтырат. Мына жакында мына бир чоң көчөнүн боюнда момундай бир жарнагы турду да. Кош бойлуу мектеби жаш жубайларды чакырат дейт. Жок, кош бойлуулар мектеби жаш жубайларды чакырат деш керек. Кош бойлуу дегенде анда мектеп кош бойлуу болуп калбайбы? Зарыл эженин үйүндө 4 баш киши жашайт дейт. 4 баш эмес, 4 адамдан турган үй бүлө экендигин айтыш керек. Мына жакында эле бир врачтын кеңеши момундай деп атат да, врачтын кеңешинде момундай сөз айтылып атат. Жаңы төрөлгөн баланы кайнатылган суу менен жууш керек дейт.
жаш үй бүлөлөргө жардам катары врач айтып атат да, жаңы төрөлгөн баланы кайнатылган суу менен жууш керек эмес, кайнатылып муздатылган суу менен, кайнатып муздаткан суу менен деп айтса жакшы болот. Биз азыр ушундай туура эмес көп сөздөрдү айтабыз. Мисалы, апам оорубай элеби деп айтат да. Апам оорубай элеби деген эмнеси? Же болбосо байкең иштебей элеби деп айтат. Же болбосо оорубай жүрөбү деген сөз да. Макулуңуз деп ушундай илбереңкилик кылып сүйлөйбүз да кээде. Макулуңуз дегенде болбойт. Ура, досторго саламдар болсун деп айтат. Кээде бишкектиктерге саламдар болсун деп концертте артисттерибиз кыйкырат. Демек, саламдар болсун эмес, ал салам айтса анда жакшынакай эле саламдаша бериш керек. Мына ушундай туура сүйлөө учурунда мына ушундай көйгөйлөр боло берет. Мисалы, биз кээде мугалимдер деги эле окуучулардын кебине көңүл салбайбыз. Окуучуларды сабакта жооп берип атканда окуучуларыбыз анан эме тиги жанагы деп сүйлөшөт да көпчүлүк убактарда. Анан эме жанагы тиги деп аткан баланын сөзүнө мугалим анча маани бербейт дагы, анан бир жакшы сөз, жакшы жооп айтар бекен деп күтүп берет. Анан ичиндеги сөзүнүн ичиндеги бир бүдүрү болсо ошого ынанып деп коет да. Бул маалыматты сурап алууда дагы биз окуучудан сүйлөө кебине, сүйлөө маданиятына, сүйлөө ишмердүүлүгүнө сөзсүз түрдө көңүл бөлүшүбүз керек. Биздин ошол окуучулардын кебине алардын сүйлөп аткандагы сөздү туура колдонуп атабы, так айтып атабы, таза эмес айтып атабы, ушуга көңүл бөлбөй атабыз да. Ошон үчүн биздин балдарыбыз сүйлөө ишмердүүлүгүндө ушундай проблемаларды алып жүрөт дагы. Анан улуу муунга келгенде дагы ошол эле сөздөрдү, ошол эле жанагындай туура эмес сөздөрдү, мите сөздөрдү деп айтабыз уларды. Мына ошондой мите сөздөрдү турмушунда дайыма колдонуп, өзүнүн сүйлөө маданиятын, сүйлөө ишмердүүлүгүн оңдоо жөнүндө ойлонуп да коюшпайт. Бул багытта биз албетте улуу муундун өкүлдөрү балдарга сүйлөө ишмердүүлүгү боюнча үлгү болушубуз керек. Сөздөрдү так айтышыбыз керек, таза айтышыбыз керек, туура айтышыбыз керек, логикалык жактан туура сүйлөм түзүп сүйлөшүбүз керек. Мына ошол маселеде улуулар балдарга, жалпы эле улуулар дагы балдарга мисал үлгү болушубуз керек. Албетте болмосо биздин депутаттарыбыз, биздин белгилүү адамдарыбыз теледе күндө чыгып сүйлөп атат. Ушунун баардыгында жанагындай проблемалар болбосо, аны угуп отурган балдар дагы, жаштар дагы туура жолго түшөт. Газеталарда дагы автордук стилистика, автордук орфография деген бир нерселер чыгып кетти биздечи. Мына бул газет, жер жайнаган газеталардын баардыгында ушундай автордук деген орфография, стилистика жайылып кетти да. Ар бир адамды ошол өзүнчө ушундай бир кичинекей бир эреже сыяктуу өзүнө бир ушундай бир нерсени жазап алышты да. Ал тууралуу телефондун ичиндеги баардыгындагы ооба дегенде оа деп коет. Же болбосо дагы ушунун баардыгы биздин жанагы айткандай сүйлөө маданиятыбыз, сүйлөө ишмердүүлүгүбүз жеке эле сабактагы жеке эле бир нерсе эмес, бул социалдык маданий чоң көйгөй. Мына ошону биз улуу муундагы адамдар, анын ичинде мугалимдер, анын ичинде кыргыз тили мугалимдери, адабияты мугалимдери, жеке эле кыргыз тили адабияты эмес, ар бир башка мугалимдер, башка предметтер боюнча мугалимдер ушул балдардын сүйлөө маданиятына, сүйлөө ишмердүүлүгүнө өзгөчө көңүл бөлүшүбүз керек. Себеби мазмунду ачып берүүдө, мейли математика, химия, физика, география тарых болсун, ошол ачып берүүдө сөзсүз түрдө туура, так, орундуу сүйлөө керек. Орундуу жана адептүү сүйлөө ишмердүүлүгү кандай? Бул сөздүн сүйлөшүү жүрүп жаткан психологиялык жагдайга, учурга, мисалы убагында же беймал айтылып аткан сөзгө,
чөйрөгө расмий же расмий эмеспи ошол чөйрөгө ылайыктуу орундуу айтылышы. Кээде улууга кээде бир башкача ой сөз болуп атса, башкача капталдан чыга алган сөздөрдү айтабыз. Бирөөлөрдүн сөзүнө кийлигишип сүйлөйбүз. Расмий чөйрөдө, расмий эмес чөйрөдөгү сөздөрдү сүйлөйбүз. Мына ошондон улам биздин орундуу сүйлөө, адептүү сүйлөө маданиятыбыз ишмердүүлүгү бузулат. Сүйлөшүп жаткан тематикага сөздүн дал келиши, кээде жыйындарда бир сөз кылып атса, ал башка жактан башка бир маселени алып чыгат, бузуп. Курактык өзгөчөлүктөрүнө жараша сылык сыпаа сүйлөө жана сүйлөшүү. Курактык өзгөчөлүктөрүнө жараша бала улууга кандай сүйлөш керек, тааныш бейтаанышка, өзүнүн бир туугандарына, анан жеке эле бала улууга эмес, улуулар өздөрү бири-бирине улууларга кандай туура сүйлөш керек, кандай сылык сыпаа сүйлөш керек, кандай элдик бир нарк менен сүйлөш керек. Ушул курактык өзгөчөлүктөрүнө жараша сылык сыпаа сүйлөшүү ишмердүүлүгү бизде өзгөчө учурда мындай бузулуп баратканы байкалат да. Стилдик жактан сөздүн орундуу айтылышы, көркөм каражатты орундуу пайдалануу сөзүндө чыгармаларды жазууда, улуу кичүүгө адептүү кайрылуу, жанагы айткандай, тааныш бейтаанышка адептүү орундуу сүйлөө, жанагы жогоруда айтылып өткөндөй. Мына ушунун баардыгы дагы чоң проблема болуп эсептелинет. Бул сүйлөөдө мындай багытта дагы биз көпчүлүк убакта ката кетирген учурларыбыз көп. Ошол ката кетирген учурлардан дагы бир аз мисал келтирейин. Төрдө конок болуп ак чач кемпир отурду дейт да бир окуучунун дил баянынан. Эми конок болуп отурса, төрдө отурса, анан ак чач кемпир деп айткан, жазган өзү албетте туура эмес. Кемпир деген маани өзүнчө, ак чач байбиче деп айтабы, ушундай сыйлуу апабыз отурат дейби, сыйлуу бир байбиче отурат деп айтабы. Мына ушул башкача айтыш керек. Ой аксакал, сиз эми жаштар менен теңелбей жөн эле отурбайсызбы деп айтат да бир тыңсынган бирөө. Демек аксакалды бул жерде кемсинтүү, аксакалдын көңүлүнө карабай сүйлөө кайрылуу болуп сезилет. Кээде неме мындай мисалдар көп, мугалимдер дагы окуучуларды кээде туура эмес сөздөр менен, туура эмес бир түшүнүктөргө, туура эмес бир нерселерге салыштырып, туура эмес бир кайрылышат. Мына ушунун өзүнүн баардыгы орундуу сүйлөөнүн, адептүү сүйлөөнүн эрежелерине албетте каршы келет. Кээде телефондон сүйлөшүп аткан балдар алло, сен кимсиң деп айтат да. Алло, сен кимсиң деген өзү албетте туура эмес. Ал учурашып алуу, ким экендигин билүү, эмне маселе менен кайрылып аткандыгын, анын шарты келеби келбейби, мына ушул маселе менен, мына ушундай багыттагы жакшынакай сөз каражаттарын туура колдонуу албетте орундуу жана адептүү сүйлөөнүн эрежелерине туура келет. Сүйлөө жана жазуу учурунда сүйлөмдү логикалуу түзүп сүйлөө ишмердүүлүгү. Жанагы айткандай, сүйлөмдү логикалуу түзүп сүйлөбөөнүн натыйжасында биз көптөгөн каталыктарды кетиребиз. Мунун белгилери кандай? Айтылган ойдун ырааттуулугу, оозеки жана жазуу түрүндө. Жыйынтыктуулугу, башынан аягына чейин жыйынтыктуу ойдун айтылышы. Мазмундун иреттүү, түшүнүктүү айтылышы, ойдун жеткиликтүү берилиши, сүйлөмдүн стилдик курулушунун сабаттуулугу, сүйлөмдөгү сөздөрдүн орун тартибин туура сактап сүйлөө жана жазуу. Демек, сүйлөмдөгү орун тартипти биз дайыма бузат экенбиз. Мен ушул жагдайга айрыкча көңүл бөлөйүн деп атам. Стилдик курулушуна айрыкча ушул баса белгилеп, ушул айткым келет. Себеби сүйлөмдү стилине жараша туура куруп, сөздү орун тартиби менен колдонуу бул өзгөчө маданияттуулугун дагы билгизет. Мисалы, дайыма өзү айтабыз, урматтуу салтанаттын катышуучулары деп айтабыз да. Урматтуу салтанаттын катышуучулары. Салтанат урматтуу же катышуучулары урматтуу? Салтанаттын урматтуу катышуучулары.
десек, бул өзүнүн стилине жараша туура айтылган болот. Курман болгон согуштун ветерандарын эскерүү кечеси болду деп айтат. Курман болгон согушпу же ветерандарбы? Бир кызыктай сүйлөмдү мындай айтат да, радиода мындай деп атат. Шамалы учуруп кеткен райондун кашарларына шифрлер жеткирилди дейт. Шамалы учуруп кеткен райондордун кашарларына. Шамал эмнени учуруп кетти? Райондорду учуруп кеттиби же кашарларды учуруп кеттиби? Ана шифрлер жеткирилди дейт да. Демек, сүйлөмдү мына ушундай талдап келгенде, сүйлөмдүн курулушу туура эмес экендигин көрсөтүп атат. Бул сүйлөмдү деги эле бир окуучунун сүйлөмү болчу, бир канча мугалимдерге берсем да ушул сүйлөмдү оңдоп түзө албай коюшту да. Ушул ресурсунда ушул сүйлөмдү оңдоп түзөтүүгө деги эле мүмкүн эмес. Демек, мындай сүйлөмдөр дагы ушундай кээ бир сүйлөмдөрдү оңдосо болот ушул тартибинде, же болбосо оңдоого кыйын. Муну башкача сөз каражаттары менен оңдосо болот. Эми бир кызыктай өткөндө бир Манас эпосуна байланышкан бир окуучулардын мелдешинде мындай деп атпайбы? Айта берейин эми, балдардын сөзү. Манас баатыр боюнда болгон кезде чыйырды эне эмнеге талгак болгон дейт. Манас баатыр боюнда болгон кезде чыйырды эне эмнеге талгак болгон? Албетте, чыйырды эне Манас баатыр боюнда болгон кезде талгак болгон. Маселе анда эмес, маселе ошол сүйлөмдүн курулушунун туура эместиги. Кече күнү өтүп кеткен бөлөмдүн туулган күнүнө арнап жагымдуу музыкадан уктуруп коюңузду суранам дейт да. Кече күнү өтүп кеткен бөлөмдүн болуп калат да. Бөлөмдүн кече күнү өтүп кеткен туулган күнү десе, бул туура болмок. Демек, мына ушул сыяктуу каталыктарды мугалим балдардын кебинен туура баамдап, туура байкап, балдардын кебине туура багыт берип туруш керек. Кээде мындай деп атат. Өткөндө айтат, 2 Япониядан келген окумуштуу менен жолугушуу болду дейт. Албетте, Япониядан келген 2 окумуштуу менен жолугушуу болгон, бирок 2 Япония болуп калып атат да. Демек, мында дагы сүйлөмдү туура эмес куруп атат. Мына ушул сыяктуу маселелер албетте көп. Сүйлөшүү учурунда эмоцияны туура сактоо ишмердүүлүгү. Бул биздин учурдагы өзгөчө проблемалуу маселебиз болуп эсептелинет да. Кырдаалга жараша эмоционалдык, экспрессивдик лексиканы туура колдонуу. Демек, кырдаалга жараша биз кээде ачууга алдырып, эмоцияга алдырып, катуу айтабыз, туура эмес айтабыз, адамдын жеке өзгөчөлүгүнө, жеке сапатына чейин катуу сөздөрдү тиешелүү кылып айтабыз. Мына ушунун өзү дагы туура эмес. Эмоционалдык учурлардын орундуулугу, керектүүлүгү. Ошол керектүү учурда керектүү эмоционалдык сүйлөм багыттагы сөздөрдү айтуу, кереги убагында айтпоо жөнүндө айтып атат да. Мазмунга жараша сөздөрдүн эстетикалык, этикалык категорияларын туура колдонуу. Сөздөгү, тыбыштагы, мүчөлөрдөгү кээде сөзгө басым коюп айтабыз, кээде тыбышка басым коюп айтабыз, же мүчөгө айтабыз. Анан айтылган ойдун таасирдүүлүгүнө жетишибиз керек. Таасирдүүлүк бул адамдын сөзүндөгү эң күчтүү сапат болуп эсептелинет. Таасирдүү, орундуулугу, таасирдүүлүгү, көрктүүлүгү, тууралыгы, тактыгы, логикалуулугу бул биздин сүйлөп жаткан сөзүбүздүн ажарын ачып турат. Көркөм сүйлөө жана жазуу. Көркөм сүйлөө жана жазуу. Бул өзү көркөм сүйлөө деген жөнөкөй эле сүйлөө эмес, бул сөздө же тыбышта логикалык басымдын туура коюлушу. Кээде бир жана айткандай сөзгө басым коебуз, кээде тыбышка басым коебуз, логикалык жактан басым коюп көрктүү сүйлөө. Кээ бир сөздөрдү кайра кайталап сүйлөө, кепти кырааты менен сүйлөө, угумдуу, жагымдуу үн менен сүйлөө. Эмоционалдык жагдайларга жараша үндүн көтөрүңкү же төмөн айтылышы, микротема, каармандардын сөзү, автордук баяндоо жана башка учурларды кыраат менен көркөм, сезимдүү окуу же сүйлөө, жанагы
текст окуганда, жомок окуганда, жомок айтып бергенде, балдарга аңгемелерди айтып бергенде каармандын сөзү менен автордук баяндоонун өзүнүн учурундагы, анан каармандардын дагы сөзү, андагы кырдаалга жараша сөз, ушунун баардыгы сезимдүү, көркөм окулса гана, кыраат менен окулса гана түшүнүктүү жана жеткиликтүү болуп тексттин ажары ачылат, сөздүн ажары ачылат. Ойдун мазмунун көтөрүңкү, пафостуу, поэтикалуу, көркөм, образдуу окуу же айтуу. Демек, адабият сабагында, адабият сабагы көркөм окуу сабагы десек, анда адабият сабагында албетте жанагындай поэзиялык мүнөттөрдү, поэтикалуу саптарды кандай айтуу керектиги жөнүндө сөз болуп атат. Сүйлөнүп жаткан сөздөрдүн ыргактуу, көрктүү чыгышы, тыныш белгилердин туура эске алынышы. Демек, сүйлөп жатканда сөзүбүздүн ыргактуулугу, көрктүүлүгү, образдуулугу, сезимдүүлүгү жана орундуулугуна биз маани берсек туура болот экен. Лексикалык бай каражаттарды чебер колдонуп сүйлөө жана же болбосо чебер сүйлөө, чебер жазуу, бул өзү чебер сүйлөө, чебер жазуу бул өзгөчө чоң маанилүү нерсе. Бул Салижан Жигитов айткандай, чебер жазылган үлгү текст кыргыздарда чанда деп айтат да, чанда дейт. Үлгү текст түзгөн адамдар чанда деп айтат. Үлгү текст түзүү бул өтө чеберчиликтин чоң белгиси, чеберчиликтин өтө чоң белгиси. Үлгү текст түзүү бул сүйлөө жазуу ишмердүүлүгүндөгү, сүйлөө ишмердүүлүгүндөгү эң чоң бул өнөр. Сөз байлыгынын молдугу, ал үчүн акыл ой чабытынын кеңдиги, түшүнүгүнүн, билиминин ар тараптуулугу, ынанымдуу далилдери болуп сөздүн тамшанарлык таасын айтылышы, сөздү чебер колдонуп сүйлөө өнөр экендигин далилдөө. Демек, сүйлөө өнөрү, өнөр алды кызыл тил дегендей. Сөз менен түйүндүү маселени чечүү, сөзгө жыгуу жана жыгылуу. Бизде сөзгө жыгылуу деген жок. Кайра ошол сөздү ырбатып, сөздүн маанисин, кунарын кетирип, туура эмес сүйлөөгө өтөбүз. Ошол жанагы сөздү муюп калуунун ордуна. Демек, сөз менен түйүндүү маселени чечүү, бул өзү кыргыздын чечендик өнөрүндөгү өзгөчө чоң маани бере турган нерсе. Биз өзү кыргыз эли чечендерге бай элбиз. Кыргыздар куйлуштуруп сүйлөгөнгө маш элбиз деп айтабыз. Ошон үчүн бул сөз түйүндүү маселени чечүү менен жанагы мындай таасирдүү сөзү, орундуу сөзү, туура сөзү бул адамдын сөзүнүн албетте көркү. Ошон үчүн жанагы Ысык көлдүн жети акесинин сөздөрү албетте бул жанагы айткандай үлгү сөздөрдүн, үлгү тексттердин ооз-эки чоң мисалдары болуп эсептелинет. Элдик тилдин казынасын, макал лакаптарды, прозологизмдерди, учкул сөздөрдү мыкты билгендиги, аны кээбинде ар тараптуу жана кеңири орду менен чебер колдоно алгандыгы, ушунун баардыгы жанагындай сүйлөө жазуу ишмердүүлүгүнө мисал болот. Корутундулап айтсак, мына ушунун баардыгы менен биз сүйлөө жана жазуу ишмердүүлүгү, сүйлөө жана жазуу маданиятынын негизи экендигин түшүнөбүз. Кээде биз азыр айтып калдык кадимгидей эле. Биз туура бир коомдук жайдагы башка жагдайларда болобу, бир адамдар туура эмес жанагындай башка сөздөрдү туура кошуп сүйлөп, эне тилибиздеги сөздөрдү бузуп сүйлөп, туура эмес сөздөрдү, туура эмес интонацияны колдонуп сүйлөп, ушунун баардыгын биз башыбыздан кечирип жаткан убакытта биз өзүбүздүн сүйлөө маданиятыбызды бузуп жатабыз. Демек, тил маданияты, анан кеп маданияты деген эки нерсени алсак, тил маданияты бул тилдин өзүнүн деңгээлине, өнүгүү абалына жараша экен. Ал эми сүйлөө жазуу маданияты бул адамдын жеке өзүнө тиешелүү, өзүнүн маданиятына тиешелүү, ички руханий маданиятына тиешелүү нерсе экен. Ошон үчүн улуу Толстой айтканда, короздонуп сүйлөгүң келсе бул башка нерсе дейт. А бирок эне тилинде таза сүйлөө ар бир адамдын маданияты дейт да. Мына ушул жерден бир мыйзамды суроо туулат.
жазуу маданиятына тиешелүү жанагындай каталыктар эгерде баяндама менен дил баянында кездешсе кандайча бааланат? Бул суроого ким кандайча жооп берет? Албетте бул методикалык жактан кандайча чечилиши керек. Бул өзүнчө сөз болууга туура келет деп айтам. Себеби бул өзүнчө чоң маселе. Себеби текст түзүүдө 3 маселе каралат да. Тексттин темасына туура келиши, мазмунун ачылышы жана стиль, кандай жакшы стилде жазылды деген маселе да. Мына ушул 3 маселе ана биз айтып аткан мына бул сүйлөө жазуу маданиятына дагы сөзсүз түрдө тиешелүү. Биз көбүнчө бул маселеге туура эмес баа бергенибизден биздин балдарыбыздын кеби ушундай дайыма бузулуп жакшы оңдоо иш-чараларын биз жүргүзбөй келебиз. Мына ушундай демек биз жогоруда ушул сүйлөө маданиятынын, жазуу маданиятынын белгилери жөнүндө айттык. Урматтуу кесиптештер, мен ушул багытта жүргүзүп аткан бир катар иш-чараларга карата ушу китептерден дагы көрсөтө кетейин дедим. Себеби ушул айтылган мен жогоруда айтылган ойлорум кайсыл китептеримде ишке ашты. Мына бул мен окуганды кантип үйрөндүм деген китепти карасаңыздар, ушул мен окуганды кантип үйрөндүм деген китепте ушул жазууга дагы өзгөчө маани берилди. Себеби ичинде ушундай мына бул муунду жазуудан, муунду туура сүйлөөдөн баштап кандай иш-аракеттер ишке ашырыш керек. Ошол муундар аркылуу сөздөрдүн туура айтылышы, сөздөрдүн ички мелодикасынын туура айтылышы ошол туура жазууга алып бара тургандыгын билгизген маселеде ошол китепте ушундай айтылган. Эми бул мен сүйлөө жана жазуу ишмердүүлүгү жөнүндө мындай китебимде кенен айткам. Бирок жанагы бүгүнкү айткан айрым нерселердин бир катары бул китепте жок. Мен аны бир канча жанагы айтылган сөздөрдүн бир канчасын мен жаңы кошуп отурдум. Мына бул кыргыз тили жана адабияты мугалимине 100 кеңеш деген китепте дагы жанагындай жазуу, сүйлөө ишмердүүлүгүндөгү бир катар маселелер киргизилген. Мына бул сөз жөнүндө сөз деген китепте дагы ошол адамдын дегеле сөздүн мааниси жөнүндө көп маселелер айтылды. Бул чоң бир катар маселелер, бүгүнкү күндөгү татаал маселелер да ушул жерге айтылды. Сөздүн мааниси, сөз жөнүндө бүткүл иш-аракеттер. Мына бул жат жазуу ишмердүүлүгү башталгыч класстарда жана жогорку класстарда мунун ар биринде жанагы жазуу ишмердүүлүгүнүн маселелеринин көбү ушул китепте дагы айтылды. Ана мындай аспирантым Ахматова экөөбүздүн окуучунун сүйлөө ишмердүүлүгү деген дагы бир китепчебиз бар. Мына ушул китептерде дагы бир катар нерселер айтылды. Мына ушундай маселелер. Эмесе сөздү мен сөзүмдү токтотоюн. Чыгылса жазуу маданияты, жазуу ишмердүүлүгү, сүйлөө ишмердүүлүгү бул албетте биз кыргыз тили окуу программасына дагы муну киргизгенбиз. Ар бир грамматикалык материалды окуп атканда, ар бир бөлүмдү окуп атканда байланыштуу кептештирүү жана сүйлөө маданиятын, жазуу маданиятын өнүктүрүү маселеси программада коюлган. Бирок бүгүнкү күндө бул
окуу китептерде колдонулуу маселеси албетте чечилиши керек. Азыркы өтүп жаткан вебинардын материалдарын мугалимдерге, окуучуларга окуу методикалык колдонма катары басмадан чыгарып берсеңиз абдан керектүү сол китепчеси болот. Албетте мына ушул менин оюмда мына бул китептердин ичиндеги негизги орчундуу жерлерди чакан көлөмдө мугалимдерге, айрыкча жаш адистерге керек болсо мына окуучулар үчүн практикум катары берсе дагы абдан жакшы болот деп ойлоп жүрөм. Говордук сөз деген эмне? Бул эми албетте кыргыз тилинде диалектилер бар. Түндүк диалект, түштүк диалект, аралык диалект деп коебуз. Ошонун ичинде говорлор бар. Мисалы, талас говору, лелек говору деген сыяктуу, аксы говору деген сыяктуу, сузак говору деген сыяктуу, нарын говору, сыкөл деген ошол ар бир аймактын чегиндеги айрым бир өзгөчө белгилер. Мисалы, нарын тармагында көбүнчө сыга басым койсок, көл жагында көбүнчө зыга басым койсок, айрым бир лексикалык дагы, фонетикалык дагы мына ушундай айырмачылыктар ушул адамдын жазганы аркылуу таанууга болобу? Эми адамдын жазганы аркылуу мен көп адамдарды тааныйм. Мисалы, ол көп журналисттердин, айрым журналисттердин жазгандарын ошол сөздөрүнөн, лексикондорунан дагы байкоого болот. Анан мындай жакын байланышкан адамдардын кол жазмасынан эле тааныса болот. Ошол кол жазмасы адамдын кандай экендигинин дагы бир белгисин билдирет деген туура эле. Бул китептерди кайсы жактан алса болот? Бул китептерди азыркы күндө мына бул китеп базары болуп калбадыбы? Этиги Жунхайбы, кайсы чоң базар тарапта, ошол жерде китептерди саткан бир павильондор бар. Чоң өзүнчө көчө сыяктуу, эки тарабында жанагындай саткан дүкөндөр. Ошол жерде менин бир китептеримдин бир тобун чыгарышкан, бийиктик басмасы, ошол жерден алсаңар болот. Эми маалыматты алсаңыздар жакшы, рахмат. Бул маалыматтар албетте мугалимге керек, себеби мугалимдин күн сайынкы иш аракети мына ушулар менен аралашат да. Тагырымдагы кээ бир сөздөрдү кыргызчалоо керекпи? Эми мен буга баардыгын эле которо бериш керек, баардыгын эле өзгөртө бериш керек дегенге мен макул эмесмин да. Себеби сөз өзү түшүнүктөн улам жаралат да. Эгерде биздин өзүбүзчө түшүнүк болсо, анда биз өз сөзүбүз менен атасак болот. А сырттан келген сөздөрдү ошол түшүнүгү менен кошо кабыл алуу керек. Кээде андай түшүнүк биздин өзүбүздө дагы эгерде болуп калса, анда өзүбүздөгү түшүнүк менен атасак болот. Эгерде өзүбүздөгү түшүнүк жок болсо, анда ошол сөздөрдү колдонуш керек. Запас деген сөздүн кыргызча жакындатылган варианты кор же уютку десек болобу? Бул өзү запас дегени кор деген фонд, сөздүк фонд деп айтабыз. Мисалы, улуттук тилибиздеги сөздүк фонд кайсы? Сөздүк фонд бул кор деп айтабыз да. Ал эми запас деген бул кам деген айтабыз да. Запастуу адам, камбыл адам, запасың барбы, камылгаң барбы, запасың жетиштүүбү, камың жетиштүүбү деп эле кыргыз айтат да, кыргызча. Ошон үчүн запас деген кам деп айтсак болот. Мына бүгүн эртең менен радиодон берип атат. Япониянын өкмөтү биздин ун боюнча камыбыз жетиштүү деп элге кайрылды деп мына кыргызча айтты. Ошол бул өзү туура эле деп айтты деп эсептейм. Кыргыз тил адабияты сабагы экөө бири-бирин толуктайбы, экөөнүн миссиясы эки башка. Албетте кыргыз тили жана адабияты өзү эне тил деп эле айтылат. Эне тил деген эле нерсе, бир нерсе.
ал экиге бөлүнөт. Бул тилдик жагы, анан мазмундук жагы. Биз мындай шарттуу түшүнсөк, тилдик жагын тил кылып, мазмундук жагын адабият кылып алдык да. Ошон үчүн бул түбү бул эне тилинин миссиясы бир эле. Тил адабият болуп калганда булардын өзүнүн максаты, милдеттери, өзүнүн да жекече миссиясы эки башка. Мисалы, тил өзүнүн баягы тилдик табиятын, тилдик жаратылышын, лексикалык табиятын, аларды сүйлөөгө жанагындай көрктүү, таза, орундуу сүйлөөгө үйрөтүү болсо, чебер сүйлөөгө үйрөтүү болсо, ал эми адабият болсо, адабий процессти, адабий чыгарманын эстетикалык табиятын, жана башка тарбиялык жагына өзгөчө окуп кетебиз да. Бизге керексиз гезиттерди таркатпай, ошого окшогон китептерди алып келише алмакпыз. Эми китептерди албетте баягыдай жеткиликтүү чыгарылбай атпайлыбы? Жеткиликтүү чыкпай биздин китептерибиз мына ушундай болуп атат да. Мисалы, мен мынау китебимди айтайын. Бул өзү канча? 350 беттен турган чоң китеп да. 350 чоң китеп. Бул өзү менин 5 томдугумдун 2-нчи томдугу. Мына 16-жылы, 17-жылы 5 томдук чыгардым эле. Быйыл анан азыр 8 томдук даярдап койдум. Ушундай илимий методикалык эмгектеримдин 8 томдугун. Мына ушул китептер чыкпай атпайбы? Эгер бул өкмөт тарабынан чыкпагандан кийин авторлор өзүбүз чыгарышыбыз албетте кыйынчылык болуп атат да. Эгерде авторлор өзүбүз эптеп чыгарсак, аны таркатыш кыйын. Ошон үчүн баягы мени билген кесиптештерим, ошол окуу жайлардын жетекчилери, кафедра башчылары, деканаттары, ошолор менен сүйлөшүп атам. Ушул 8 томдугумду жакында чыгарсам, буюрса, ана ушул окуу жайларга жеткирем го деген үмүттөмүн. Саламатсызбы? Алма сабагынан алышып түшпөйт деген макул кайсы мааниге жакыныраак? Кайсы мааниге жакыныраак? Алма сабагы эми ар кандай нерсенин эки жагынан талдаса болот. Алма сабагынан ашып түшпөйт деп мындай кандай сын пикирде айтса да болот. Негизинен ушундай. Негизинен бул ошол алма сабагынан алыс түшпөгөн, ошол жанагы албетте алма сабагынан алыс үзүлүп түшөт. Үзүлүп түшкөндө ошол эле жанагы физикалык закон боюнча оордук борборуна келип жерге тиет. Эми ошол эле нерсени айткан болуш керек. Ошол жанагындай атасын тартабы, энесин тартабы, тукумун тартабы дегендей эле нерселерге дагы жакындап калат болуш керек. Эми дагы суроолор болсо. Эми мындай да, кыргыз тилчи, тилдин ээси кыргыз тилчи мугалим эмес да, тилдин ээси жалпы эл. Ошон үчүн тилдин проблемасы кыргыз тилчилерге эле эмес, жалпы элге тиешелүү. Жалпы элде болсо, ошонун ичинде кыргыз тилчилер да болот да. Албетте эми кыргыз тилчилер айрым баягы илимий жактан туура айтуу, туура жазуу боюнча баягы ой сезиминде, күндөлүк ишинде функционалдык милдети сыяктуу, кызматтык милдети сыяктуу аны таратуучулардын бир катары эсептелине турган болсо, анда кыргыз тилчилердики албетте милдети көбүрөөк. Ошон үчүн кыргыз тилчилер жанагындай маселелерди туура баамдаш керек. Мен айтып калам, мугалим кайда болсо мугалим, айрыкча кыргыз тилчи кайда болсо кыргыз тилчи, ошондо бир маселе боюнча талаш болуп калса дагы ушул мугалим, ушул
билет же болбосо ушул кыргыз тилчи шундан сурайын деп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн мындай нерсеге ар дайым менин оюмча даяр жана компетенттүү болушу керек да. Компетенттүүлүк деген ошол жанагы маселени ошондой талаптарга ээ болуу жана аны турмушунда колдоно билүү. Албетте мына ошол компетенттүү экендигинин бир белгилери болсо, анда кыргыз тилчилер ошол өзүнүн талаптарына туура жооп берип, туура иштеш керек деген ниеттемин мындай кылганда. Эртеңки вебинар эмне экен? Албетте эртеңкиге катышабыз буюрса, аманчылык болсо. Рахмат. Албетте бардык мугалимдер сабаттуу болуш керек. Бул сабаттуулук өзү дүйнөдөгү чоң маселе да. Сабаттуу болуш керек, окуп түшүнүш керек жана эсепти билиш керек. Бул өзү дүйнөдөгү эң чоң маселе. Ар бир адам сабаттуулук болуш керек. Ар бир адам окуганын түшүнүш керек. Ар ким адам эсепти туура билиш керек. Мына ошондо гана өзүнүн жашоосун туура уюштурат. Ошон үчүн бул сабаттуулук адамдын биринчи милдети. Мына сабаттуулуктун атайы күнү бар. 28-сентябрь бекен. Бүткүл дүйнөлүк сабаттуулуктун күнү. Мына былтыр биз кыргыз тили мамлекеттик тил комиссиясы бүткүл Кыргызстан боюнча жалпы жат жазуу жумушун жаздырды. Жат жазуу жумушуна татаалдык диктант деп коет да, жалпы жат жазуу. Бул өзү Кыргызстандан 42 миң киши катышты. 42 миң адам катышты. Анын ичинде мугалимдер да бар, анын ичинде башка кызматтагы адамдар бар, медиктер бар, врачтар болду. Мен ошонун баягы иштерди текшерүү комиссиясында болуп текшерип калдым. Эң эле жөнөкөй нерселерди жаза албагандарды байкадык да. Бир эле 7-8 эле эрежени ден ката кетириптир негизинен. Ошо 7-8 эреже өтө орчундуу эрежелер. Албетте ал жалпы эл байкабай коет да, байкабайт. Ошон үчүн катыгыны көп кетирет. Кайдыгер да ошол эрежелерге. Ошол 42 миң адамдын дээрлик 40% жаман деген баа алды. Бишкектен болсо, Бишкектен 1200 адам жазды. Ошонун ичинен 56-сы гана 5 алды. 1200-дөн 40%-на жакын, 400-ге жакын адамды 2 алып калды. Демек, ар бир адам өзүнүн сабаттуулугун текшерүүсү керектигин, мен сабаттуулугумду текшерип алайынчы, менин сабаттуулугум кандай деңгээлде экен, мен кандай деңгээлде сабаттуу экенмин деп эле өзү сабаттуулугун адам билүүгө кызыктар болуш керек. Өзүм мен канчалык деңгээлде сабаттуумун деген бир ой болуш керек адамдачы. Мен кыймын дей бербей. Ошон үчүн ушул татаалдык диктантты, жалпы элдик диктантты жыл сайын жүргүзсө, ар ким өзү эле каалоосу боюнча барып катышып өзүнүн сабаттуулугун текшерип алса, бул абдан жакшы болмок. Рахмат. Улан, өзүңө дагы рахмат, ишиңе ийгилик. Биздин ушундай иштерибиз мындан ары дагы байланышыбыз чыңдалып, ишибиз илгерилей берсин. Аман бололу, ден соолукта бололу. Рахмат барыңыздарга.